Видеода реклама жоқ. Ошондуктан лайк басып каналга катталганды унутпаңыздар. Мен силерди кечирбейм. Ооруканада 1 жыл 3 ай жашаган Бурул апага балдары алимент төлөмөй болушту. Уул келиндеринен кордук көрүп, өз үйүнө батпай, ооруканада 1 жыл 3 ай жашаганын айтып чыккан 71 жаштагы Бурул Бекташеванын балдарын Жалал Абад шаардык соту апасына айына 8000 сомдон алимент төлөөгө милдеттендирди. Бул маалыматты Жалал Абад шаардык прокуратурасынын кызматкери, бул үй бүлөнүн сотуна доогер катары катышкан Нуржамал Өмүрбекова ырастады. Анын маалыматына караганда, шаардын мурунку прокурору Мурзаев Бурул Бекташеванын укугун, мыйзам менен корголуучу кызыкчылыктарын коргоп, бойго жеткен балдарынан алимент өндүрүү боюнча сотко доо арыз берген. Ал сотко шаар прокурорунун ишенимдүү өкүлү катары катышып жатат. 2020 жылдын 20 майында Жалал Абад шаардык сотунда ачык сот болуп, доо арыз каралды. Сот залында Бурул Бекташева үйүнөн чыгып кетип, ооруканада 1 жыл 3 ай жашап, сотко кайрылган соң үйүнө келгенин, балдарынын кордук мамилесин кечирбестигин, материалдык жардамга муктаждыгын айтып, балдарынын алимент өндүрүп берүүнү суранды. Кызы Бекташева мыйзамда көрсөтүлгөн өлчөмдө алимент төлөөгө макул экенин айтты. Ал эми 3 уулу анын өтүнүчүн канааттандыруусуз калтырууну суранган. Алар алимент төлөй албай турганын, бирок колунан келишинче көмөк көрсөтүп жатышканын билдиришти. Сот доо арызды карап, кызына март айынан тарта айына 3000 сомдон, 2 уулуна айына 2500 сомдон алимент төлөө милдеттендирилди. Бир уулу Жалал Абад шаардык эмгек жана социалдык өнүктүрүү башкармалыгында өтө жакыр үй бүлө катары тизмеде экени эске алынды, дейт Өмүрбекова. Бурул Бекташева уулдары "Сен бизди сотко берип уят кылдың" деп тилдеп жатышканын, жарашууга барбастыгын айтып келет. Бекташева кичүү уулу менен келининен кордук көрүп, келини "идиш жуубайсың, от жакпайсың" деген сөздөр менен тилдегендиктен өзүнүн үйүнөн сиңдисинин үйүнө кетип, ал жакта жүргөн. Андан кийин экинчи уулуна барып, ал жерде да келини менен уулу батырбай, айылдагы жекеменчик ооруканада 1 жыл 3 ай жашаган. Андагы оорукана жетекчиси Бегайым Таирова балдары энесинен кабар албаганын айткан. Коомчулукка окуя жарыялангандан кийин айыл эли да чогулуп, эне балдарды жараштырууга аракет кылган, бирок майнап чыккан эмес. Азыр Бекташева сот тарабынан бошотулган үйүндө жалгыз күн кечирип жатат. Булак турмуш кежи. Бир өлүмдөн аман калдым. Комага түшүп калган Нурзат жеңенин төрөт учурундагы чоң сыноосу. Ысык Көл районунун Чоң Сарой айылынын 32 жаштагы тургуну Нурзат Иманбекова комага түшүп калып, чоң сыноого кабылганын унутпайт. Аны менен аймактык кабарчы маектешти. Өзүнүн айтымында 1988 жылы Ак Суу районунун Жылдыз айылында туулган. 2006 жылы мектепти ийгиликтүү аяктап, Каракол шаарындагы Ысык Көл мамлекеттик университетинин физика техникалык факультетинен электр менен камсыздоо адестигин үйрөнүп баштаган. Келечекте журналист болууну каалачумун, бирок тилекке каршы кийин жумуш орду кандай болот деген ой менен үйдөгүлөрдүн сунушун четке какпай, энергетика жаатында окууга макул болдум. Үйдөн бир туугандарымдын эң улуусумун. Атам мен 7-класста окуп жатканда ден соолугуна байланыштуу көз алдымда каза болду. Чоң энемдин тарбиясы менен чоңойдум. Кичинемден үй тирчилигине жана сырттагы түйшүктөргө бышырып, намыскөй кылып тарбиялады. Жогорку окуу жайын ийгиликтүү аяктап, дипломумду колго алганда гана турмушка чыгам деп чоң энеме сөз бергем. Ошентип 2-курсту ортолоп калган кезде чогуу окуган курсташым бирге жашаган жигити мени жактырып жүргөнүн айта берди. Мен маани деле берген жокмун. Сабактан чыгып үйгө барайын деп жол тосуп тургам. Кыштын кыраан чилдесинде баягы курсташым айтып жаткан жигит, жолдошум Нурлан Адылбековдун айылдан келген достору унаага салып жөнөштү. Ысык Көл районунун Чоң Сарой айылына алып барышып,
Босогону аттаган соң кайра чыкпай отуруп калдым. 2009-жылы кыздуу болдук. Бюджеттик негизде губернатордун стипендиясын алып окуп жүрдүм. Окуумду 2011-жылы ийгиликтүү аяктап, дипломумду алып, чоң энеме сүйүнчүлүк көрсөттүм. Чоң энем абдан кубанып, батасын берип узатты. Каракол шаарынан айылга көчүп бардым. Жолдошум ошол маалда Каракол шаардык мэриясында иштеп жүрчү, кеткиси келбей жатты. Мен кызымды алып, айылга келе бердим. Кайын журтумдун баары мамлекеттик жумушта иштегендиктен дипломумду колго алып, кайнатам менен чогуу Чоң Сарыой айыл өкмөтүнө барып, бош орунга резюме тапшырдык. Эртеси күнү жумушка чыгууга сунуш келип иштеп калдым. 1 жыл толук иштеп, декреттик өргүүгө чыктым. Анан экинчи кыздуу болдук, дейт каарманыбыз. Анын жолдошу Нурлан Адылбеков 1986-жылы туулган. Жогорку билимдүү, учурда Чолпон Ата шаардык жазаларды аткаруу мекемесинде ыкчам кызматкер болуп иштейт. 2 жыл үйдө кыздарым жана үй жумуштары менен алек болуп, андан соң 2014-жылы экинчи кызымды бала бакчага берип, кайрадан кайнатамдын жардамы менен Чоң Сарыой айыл өкмөтүнүн кирешелер бөлүмүнө кызматка орноштум. Ал жакта жумушун мыкты билген тажрыйбалуу адистер менен чогуу иштеп, эмгек жамаат менен бат эле аралашып кеттим. Ошол эле жылы бухгалтерия тармагында курста окуп, сертификатка ээ болдум. Кирешелер боюнча иш алып барып жатканыма байланыштуу Ысык Көл мамлекеттик университетинин экономика факультетинде 3-курстан баштап окуй баштадым. Жолдошума жардам болсун деп жумуштан келген соң түнкүсүн ашлямфу жасап, контейнерлерге салып, дүкөндөргө таратып, кошумча каражат таап жаттым. Эл менен иштешүүдө хоббим десем болот. Улгайган ата-апалар салык төлөгөнү келип, майда акчасы жок калат. Батасын алып калайын деп дүкөндү көздөй чуркап барып, акчаны майдалатып келип, ыраазычылыгымды айтып узатсам, кесиптешим Зарима күлүп калчу. Ошентип Кудайымдын буйругу жана жолдошумдун колдоосу менен 2018-жылы каржы жана насия адистигине ээ болдум. Ар бир ата-эне үчүн балдарынын жетишкендиктери чоң сыймык болуш керек. Ата-энем ушул ийгиликтеримди көрсө сүйүнүп, кубанат беле деп ойлой берем. Ата-энем көптөгөн жетишкендиктеримди көрбөй, оору менен алышып жатып эртеле каза болуп калышты. Жумуш деп жүрүп, жашым билинбей өтүп бара жатат деп жолдошум менен кеңешип, дагы балалуу болууну туура көрдүк. 2019-жылы март айында эмгек өргүүгө, андан соң декреттик өргүүгө арыз жазып эс алууга чыктым, деди Нурзат Иманбекова. Ал 3-төрөтү тууралуу айтып берди. Эмнегедир боюмдагы балам 7 айлык болгондон тартып эле УЗИден көрүп, операция болушу мүмкүн. Ага да даяр бол дей беришти. Мен эртеле кайгыра баштадым. Ошентип ай күнүмө жетип калганда Каракол шаарындагы төрөт үйүн көздөй жол тарттык. Барган күнү эле эртең төрөткө даяр бол дешти. Кан басымым абдан төмөндөп кеткенине байланыштуу. Төрөт учурунда 7 саат комага түшүп калдым. Бала аман эсен төрөлдү. Дарыгерлер эч нерсе кыла албай калганда 7 литр кан куюп, жандандыруу бөлүмүндө ойгондум. Жүрөгүмдүн согуусу токтоп калганда медициналык аппаратка туташтырышыптыр. Наркоздон ойгоно албай жаттым. 2 кызым көз алдымда турду. Каракол шаардык төрөт үйүнүн жана жандандыруу бөлүмүнүн кызматкерлерине ушул күнгө чейин аман калып калганыма ыраазымын. Дарыгерлер мыкты тажрыйбасы, өз иштерине тыкыр мамиле жасаганы жана Кудайымдын жардамы менен бир өлүмдөн аман сактап калышты. Азыр ар бир мүнөтүм, убактым баалуу болуп калды. Демек ичер суум түгөн элек экен. Күндө эртең менен турганда шүгүр келтирип жашап жатам. Кудай деген курга албайт деп чоң энем көп айтып калчу эле. Жакшы гана ойлорду, тилектерди тилешибиз керек экен. Оозуңдан канча жакшы сөз чыкса, пенденин оозунда болсо, Алланын кулагында дегендей, жашооңо ошончо бактылуу күндөрдү өзүң тартып келет экенсиң. Азыр ден соолугум жакшы. Кичүү кызым 1 жашка чыкты. Жолдошум үйдө камкор ата, эмгекчил боорукер. Кыздарым мага караганда атасына өтө жакын. Буйруса ушунча сыноонун аркасында сөзсүз бир бактылуу көз ирмемдер болот деп ишенем. Кыздарым чоң ата, чоң энесине өтө күйүмдүү. Биринчи неберелери болгондуктан эркелетип, кийим кечектерин алып берип, конокко барса да ээрчитип алышат. Ортончу кызым өтө боорукер. Чоң энеси конокко кетсе, чоң атам жалгыз коркот деп догурунуп барып жанына жатып алат. Чоң энеси келмейинче чоң атамды карап жатам дей берет. Бош убактымда жеке иштерим менен алектенем жана кыздарым менен түрдүү тамак, салаттарды жасаганды үйрөнүп, Инстаграмдагы баракчабызга чыгарып турабыз. Ар кандай тамак жасоо марафондоруна катышып турабыз. Кыздарымдан үмүтүм чоң. Жашоодо өздөрүнө тың болсо экен деп тилейм. Келечекте алдыга койгон көптөгөн ой максаттарым бар, деди Нурзат Иманбекова. Булак турмуш KG.
Саяктын өлүмү. Жалал Абадта издөөдө жүргөн мушкер колго түштү. Жалал Абадта 29 жаштагы жигиттин ден соолугуна оор зыян келтирүүгө шектелип издөөдө жүргөн тургун колго түштү. Жалал Абад облустук ички иштер бөлүмүнүн басма сөз кызматынын маалыматына караганда 2020-жылдын 8 мартынан 9 мартка караган түнү саат 2:00 чамасында Жалал Абад шаарындагы эс алуучу жайлардын биринин алдында Сузак районунун 1991-жылы туулган тургуну менен 20-25 жаштагы жигит сөз талашып уруша кеткен. Андан кийин 20-25 жаштардагы жигит уруп, денесине жаракат келтирген. Анын кесепетинен жабырлануучу алган жараатынан улам ооруканада каза болгон. Аталган факты Жалал Абад шаардык ички иштер бөлүмү тарабынан кылмыштардын жана жооруктардын бирдиктүү реестине жазык кодексинин 266-беренеси, башкача айтканда ээн баштык беренеси менен катталып, жабырлануучунун абалы оорлогон учурда жазык кодексинин 138-беренесине, башкача айтканда ден соолукка оор зыян келтирүү беренесине өзгөртүлүп, кайрадан квалификацияланган. Андан соң шектүүнүн өздүгү аныкталып, ал Жалал Абад шаарынын 1998-жылы туулган тургуну экени аныкталган. Бирок шектүү жүргөн жерин жашырып, качып жүргөндүктөн милиция тарабынан издөө жарыяланган. 28 майда Жалал Абад шаардык ички иштер бөлүмүнүн криминалдык милиция кызматы тарабынан жүргүзүлгөн ыкча иликтөө иштеринин натыйжасында бул окуяга шектелип издөөдө жүргөн жаран кармалып, убактылуу кармоочу жайга киргизилди. Маркумдун агасы Каныбек Закировдун айтымында, иниси Сузак районуна караштуу Карадарыя айылында жашачу. Ал ошол күнү эки досу менен шаардагы эс алуучу жайлардын бирине кирип отурушкан. Иним 3 досу менен отуруп, бирөөсү окуядан 1 саат мурун кеткен экен. Видеодон көргөнүмө караганда окуя түнкү саат 2:30 чамасында болуптур. Клубтун сыртында шектүү менен өз ара пикир келишпестиктен улам мушташкан. Инимди шектүү башка чапканда ал жыгылып, баш сөөгү сынып, кан тамыры үзүлүп кетиптир. Башына кан топтоло бериптир. Иним жерде жатып калганына карабастан шектүү кетип калган. Угушума караганда досторунун бирине байланышып, барып карап койгулачы деп дайындаптыр. Ал эми инимди башкалар кафеге алып келип, эс учуна келтирүүгө аракет жасашып, тез жардам чакырышкан экен. Бир боорубузду урган жаран кезегинде кикбоксинг менен машыгып, эрежесиз урушкада түшүп жүрчү экен, деди Каныбек Закиров. Анын айтымында 29 жаштагы саяктын артында 2 уулу калды. Маалымат булагы Турмуш КЖ сайты.